Атайын даярданып отурдум эле. Мына Нургүлдүн каза болгонуна 21 жыл болду. Айперим 21 жашка толуп отурат. Ушул күндү биз дайыма апабызга Куран багыштап баштачу элек. Анан Айпердин туулган күн тосчубуз. Ойлоп көрсөң, бир да күн мындай жакшы маанай менен тосмоптурбуз. Кызым, мындан ары жеке сенин күнүңдү белгилейбиз деп чечтим. Апаңды Кудайым рахматын алсын. Апаң менен бейиштен гана жолугалы. Мындан ары жакшы маанай, жакшы жагылыктар коштогон күндөрдү бирге өткөрөлүк. Сага белегим бар эле. Апаңдын эң жакшы көргөн жазалкалары эле.